Достор, биз айгырларды тааныштыруу менен айгырларды тааныштыруу жумуштарыбызды улантабыз. Азыркы дагы бир айгырга келдик. Ал Белбулак деген атактуу айгыр. Ал айгыр жал айылына келиптир. Мына жакында эле Байкенин сарайына келдик. Байке, Бакыт байке, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, анан айгыр боюнча дагы суроолор боло берет. Осуған ошо. Биз Кашкабаш айылынын тургунубуз. Мурун орок айылып кетти болчу. Азыр Лейскеден өттүк. Мен Бакайдын атасы болом. Ошо Бакай балам ат жаап жүрөт. Ошо айгырды алып берген, Белбулакты алып берген. 10-15 күн болуп калдык киргенибизге. Ошо биз дагы угуп калып, сүйүнүп калдык. Белбулак алыс экенин ойлогонбуз да. Көрсө ушул эле айгырга келип 15 күн болду. Былтыр ошо бээни ошо жака алып барып качырып аттык да. Күнүгө барып келебиз. 50 км тияка, 50 км бияка. Ал бейин баласы менде былтыр да силердин таласын 80 жыл унутпадыбы? Ооба. Урматтуу достор, азыр айта кетишибиз абзел. Белбулак деген айгырдын ата тегин сиз эми аларды жаттадыңыз да? Энеси Безупречная дегенби? Ооба. Атасы Аспарух деген айгыр деген. Быйыл 12 жаш болот экен. 12 жаш, 9 азый болгон экен. Ошо Белбулак өткөндөгү биздин ата адамдын канаты группасында дагы күчтүү селекционер саяпкерлердин бир өзүчө бир анализ кылып сүйлөшкөндө ушу Белбулак 24-жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты 5 айгырдын бири, мыкты 3 айгырдын бири болду. Анан ошол Белбулакка деген дагы бей коем деген дагы биздин досторубуз көп. Ошол максатта сизге келип айгырды биз элге көргүзүп, мүчөсүн сынын бааласын, сынашсын, айгыр бей болсо алып келсин деген максатта келдик. Алып келсин. Анан мүмкүн болсо карап беребиз. Кече Токтогулдан да бир бей келди, каратасы деп ошо. Чалып атышат. Балам номер бар да элде деле. Ооба, айгырды көрөлү анда. Көрөлүк. Алчысын, Мына атактуу Безупречная деген Пятигорскийдин кызынан Безупречная деген абдан мыкты бээнин баласы Белбулак. Бул Белбулактын быйыл 2 баласы абдан чоң республикалык деңгээлде байгенөттү. Туурабы Бакыт ака? Анан жыйынтыгында ушу 2 баласын эле биз рейтинговый очкого салганда ушул республикасында мыкты өндүргүч айгырлардан болуп калды. Бакыт ака, бул айгырды канча пулга алып келдиңиз? Жашыруун болбосо. Жашыруун болбосо. Кадыры чоңго. Жол киресин мен 620 миңге алдым. Ой жана. $7.100 болуп калды. Жакшы, буйрусун, эми буйрусун, ак жол тебозун. Ушул жал айгырына жалындаган жакшы айгырлар көп экен. Жалды дагы бир жакшы айгырга. Жалда деле күлүктөр, бээлер көп, ошого бээлерге салып көрөк дедик да. Бою 1.70ке барып калабы? Билбейм, жетпей атко дейм. 1.65 бар окшойт. Бар го. Рыскул аке, бул айгыр боюнча сиздин эми көз карашыңыз? Бир айгыр эми жакшы айгыр экен, аябай. Мен да ошо мурун видеосун көрүп эле өзүм көргөн эмесмин. Биринчи жолу келип көрүп атам. Байынтан бери келейин деп. Мен деле буга кичине жогораак бээлерди каратыш керек экен. Ошо сөөктү экен да. Мол айгыр экен, Сөөктү экен. Мага тиги мойну жакты. Мойну менен мотору жакты. Буну мен энесин дагы көргөм да. Негизи ушу энесинин балдардын баары чурак айтам. Өткөндө сиздин интервьюңузда Бурганак Талай менен сүйлөшүп атканда бул кулун болуп кетти дегенде уккам да. Ошо кайра чалгам мен дагы. Чалсам $10.000 болгон. $10.000. Ошо. Бул деле ага чейин ошо балдары чуркабаса өзү деле билинбей тура бермек. Негизи айгырдын көркүн ким чыгарат? Айгырдын көркүн жакшы бээлер чыгарат да. Балам мурда жылы алам деп жүргөндө. Мындай бээлер менен 5 дегенде 4 таппаган. Анан бу да сүйлөшүп. Ошон үчүн элге каратып, тияк-бияка каратып ошо жакшы атаган чыгарыш керек да. Ошондой болот. Жакшы. Аспарух, мунун атасы импорт айгыр болуш керек. Мунун атасы эме экен да, Аспарух эне жагын бүтмөйбүз экен, ошого жакты магачы. Ошо жагы. Баягы силердин интервьюсуңда Талай менен көлдө сүйлөшүп атканда ишкеп сүйлөп кетет. Ошондо угуп анан карагам да. Мына сиздин немеңиз да көпкө жетет экен, интервьюңузчу. Ошолор менен угуп, ошол менен кайра тияктан айгыр бар экен, биякта айгыр бар экен деп. Эми жал айылда силерге 3-4 эле көргөздүк эми, 20 айгыр бар эми, баарын көргөзгөн. Убакытта жетпейт экен баарын да. Негизи. Бакыт ака, Бакай жок турбайбы да? Бакай убакыт калган эле. Болду, сизди кыйнабайлы, киргизели. Сизди кыйнап койбойлу, аттайып жүрбөсүн. Жаныбар. Ай!
Нуралы тиги сарайдын тиягында эшигин жапчы чыгып кетет азыр. Жок, тиягында жапчы кетет. Мынакей асыл тукумдун Ой, сүйрөп коет, жүгөн менен сүйрөп коет. асыл тукум багуу оңой эмес, достор. Асыл тукум жылкы багуу кандай мээнеттерди талап кылат. Анан ушинтип багып аткан, кыйналып багып аткан айгырга келип бекер коюп кетебиз деген азаматтарыбыз да болуп атпайбы? Кичине мээнет дегенди акташ керек да. Бактаке. Жакшы, анан куда түшкөндөр көбөйдүбү? Токтогулдан мурдан бир бие келди. Справка жок, каратпайм дедим. Алып келди. Справка жок мына өзүм бием деле күйлүп атат. Справка эртең чыкканда каратам, ага чейин каратпайм справка жок. Туптуура. Чын да. Менде мына 60 миң сом алган жокмун да. Буйрусун берекесин берсин, Эй. Бактаке.